Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде 9 айда 2200-гө жакын киши сарык илдетине кабылды. Баткен облусунун аймагында 9 ай ичинде сарыктын А түрү боюнча 2190 учур катталды. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санапит көзөмөл борборунун башкы дарыгери Асел Кошбаева Салам медиага билдирди. Облус аймагында жалпы сарыктын А түрү боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 9 айда 665 учур катталса, бул жылы 2190 учур катталып атат жалпы облус боюнча. Көбөйгөнүнүн себебинин бири бул вирустун өзүнүн циклдүүлүгү. Ар 4-5 жылда көтөрүлүп турат, өзү ушундай вспышканы берет. Облус аймагында ар бир жергиликтүү санапит көзөмөл борборлорунда ошол ар бир бала бакчаны, мектептерди кыдырып, ошол ар бир бала колдун жуунун тартибини, антисептик колдонуунун тартиби, ошол эле учурда жанагы канцеляриялык товарларды колдонуунун тартибини түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ата-энелердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Баткенде бир жума ичинде 1026 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Баткен облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери бир жума ичинде 1026 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 34, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 16, белгиленген ылдамдыктан ашуун 208, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежесин бузуу фактылары 817. Ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 76 автоунаа убактылуу токтотуучу айыпкороо жайына токтотулган. Адамчайдын Кыргыз Кыштак айылында мамлекеттен 200 гектар жерди ижарага алган ишкер 6000 кубтук суу сактагычты куруп жатат. Бул боюнча президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаевдин кечээ 3 ноябрда аймакка болгон иш сапарынын алкагында белгилүү болду. Облус башчысынын иш сапарынын жүрүшүндө аймактагы ижарага берилген жерлерди өздөштүрүү, максаттуу пайдалануу боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат алды. Учурда Кадамжай районунун аймагында мындан сырткары 2 чоң суу сактагыч курулууда. Алар Ак Турпак айыл аймагынын Жетиген айылында жана Орозбеков айыл аймагынын Тамаша айылында. Бул иш-аракет жергиликтүү бийлик, суу чарба башкармалыгындагы жана жергиликтүү элдин биргелешкен аракети. Мамлекеттин колдоосу менен ашар жол аркылуу ишке ашууда. Акыркы 2 жылда Кадамжай районунда 700 гектардын жер өздөштүрүү үчүн жарандарга ижарага берилген. Баткендик тарыхчылар климат жана аялдар тууралуу көчмө музей уюштурду. Бул боюнча кабарчыбыз Бекбол Бакытуулу алдыда айтып берет. Климат жана аял деп аталат. Эң негизги борборунда Баткендик тарыхчылар климат жана аялдар тууралуу көчмө музей уюштурду. Баткендик тарыхчылар Баткен аймагындагы климаттын өзгөрүүсүнүн аялдарга таасири жана Баткендик чыгаан айымдар тууралуу көчмө музей уюштурду. Бул негизги максаттарыбыздын бири ошол климат жана аялдар. Ошол климаттын таасирини аялдарга таасирин көрсөтүү, андан сырткары ошол Баткен аймагындагы аялдардын абалыны биздин экспозициябызда ошондой тоскоолдуктарга карабай суурулуп чыккан аялдардын өмүр таржымалын көрсөткөнбүз. Баткен мамлекеттик университетинин Айгүл Тоо тарыхый жана маданий комплексинин кызматкерлери Ош шаарында Сулайман Тоо улуттук тарыхый музейинде Баткендик чыгаан аялдар жана климат боюнча көргөзмө уюштурду. Көргөзмөдө Баткенде эң көп өстүрүлгөн жана Киреше булагы катары эсептелген өрүк менен күрүштүн климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу алардын түшүмүнүн начарлап бара жаткандыгы эволюциясы көрсөтүлөт. Ошону менен бирге көргөзмөдө Баткен аймагынан чыккан чыгаан аялдардын турмушу, эмгеги жана коомго тийгизген таасири, салымдарын даңазалоого багытталган. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү, буунун тынчтыкты куруу фонду, буунун азык-түлүк жана айыл чарба түзүмү, Роза Отунбаеванын демилгеси, коомдук фонду жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан каржыланган. Белгилеп кетүүчү жагдай, аталган көчмө музей Баткен жана Лейлек райондорунда да улантылат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.